Кыргызстанда эң чоң Карасы району бар. Миллионго жакын жашоочусу жашайт. Ошол боюнча Карасы районунун элинин канча пайыз таза суу менен камсыз болгон? Билесизби? Карасы районунун биз жакшы кыдырып, эли менен кыдырып жүрөбүз да жакшы билебиз. Карасынын элинин айтышы боюнча жана биздин айтуубуз боюнча Карасы районуна таза сууну Исмаил Ата фонду гана тарткан ушунга чейин. Башка тартылган таза сууну билбейт. Проект болуп атат, башка болуп атат, аягына чыга элек. Ошонун аягына чыкканга чейин сиздер өзүңүздөр көзөмөлдөсөңөр болбойбу? Көптөгөн айылдарында туура проект болуп атат, бирок акырына чыккан эмес. Ондогон километрден бери тартып келип таза сууну Исмаил Ата фонду тартып койду. Ошол боюнча ичип жатат. Ал жалган дей турган болсо, ушул жерде билгендер дагы айтып койсо болот. Тастап койсо болот. Эми суу чарба сизге. Мен сизге ушунга чейин кайрылган Карасы району боюнча, Талдык боюнча 10 миллион акча бөлгөнбүз деп айткансыз, бөлүнгөн деп. Ошол 10 миллион акча эмне болду? Иш башталды деп бир-эки маалымат бердиңиз. Мага жеткен маалыматтар боюнча башталган боюнча калып кетиптир. Башка дамбага акча которулуп кетип, Талдыкка суу келбей калыптыр. Талдык каналы боюнча бизге 10 миллион быйыл каралган. Анын азыр быйыл жылдын аягына чейин жумуштары бүтөт. Бизде планда турат жана 1 миллиард бөлүнгөн ичинде 10 миллион. 10 миллиондон канчасын силер которуп бөлүп бердиңер? Азыр бизде жеткен боюнча 6 миллион. Ошо болгон 6 миллион бөлүп берсеңер. Мына эми күз келип атат. Ушун жазында башталган. Мен сизге кайрылганда жай айылы. Эми ошол ушунга чейин бөлүнбөсө мындан кийин кандай жумуштар болот? Бул иш жумуштун аягына чыгат, анткени суу берип атабыз да, суу токтоткондо эле биз аягына чыгабыз. 4-мүчүдө азыр транспорт деп. Суу токтоткондо улантабыз. Маалымат алсам, урматтуу министрдин орун басары. Калган болсо азыр улап баштап атабыз, анткени суу. Талдыкка чейин суу келеби? Жана 10 миллион каралган акчаны толугу менен беребиз быйыл. Эми ошол жердин жашоочулар элдер кайрылып атат да. Дагы ошол 10 миллион кошуп берсеңиздер, жакынкы айылга чейин келет экен да. Эмки жылкы 23-кө мына январдан баштайбыз да. Дагы быйыл биз акыл сөзбен сүйлөштүк, дагы 1 миллиард бөлүнөт буюрса, ошондо да карап беребиз дагы 10 миллионду. Сөз бересиз ошол жагына? Сөз беребиз. Рахмат. Анан кошумча маалымат жана сиз айтып кетиңиз Кең Сай боюнча. Суу боюнча бизде проект жүрүп атат. Азыр жанагы ратификация алып келебиз. Европа өнүктүр банкы аркылуу. Билем, Арабанга чейинки, Арабанга Кең Сайды карап беребиз. Аны колдоп бергенбиз. Ал сууга боюнча, таза суу боюнча Кең Сай ушунга чейин турат. 5000ге жакын адамга чек берилип, кээ бирлери үй салган. Бирок токтоп турат. Таза суу аткарган жок. Таза суу агенттиги ушул боюнча кагаз түрүндө мага маалымат берип койсоңуздар. Биргеликте барып келебиз. Мен айтам бир күн сиздерге. Чогуу барып, мен сиздерди ошол жакта аралап көргөзүп келем. Себеби ал жерде 5000 адамдын тагдыры турат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нуржигит Кадырбек.